Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20 январда Ысык Көл областына болгон жумушчу сапарын алкагында Ысык Көл жана Каракол эл аралык аэропортторун модернизациялоо долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчыга Манас эл аралык аэропортунун ачык акционердик ком, президенттин иш башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Алсак, Ысык Көл аэропортунда саатына 450 жүргүнчү кабыл ала турган аэровокзал комплексинин жаңы имараты куруу пландалууда. Учурдагы комплекс 2003 жылы курулган жана азыр жүргүнчүлөрдүн аргымынан көбөйүшүнө туруштук бере албайт. Азыр жаңы комплекстин долбоордук сметалык документтери иштелип чыгып, мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин курулуш монтаждоо иштери башталат. Ошондой эле аэропорттун аймагын кеңейтүү, кошумча тосмо орнотуу, селден коргоо үчүн жаңы курулмаларды куруу долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Келечекте бул жерде Тамчы эркин экономикалык аймагы түзүлүп, Каракол жана Балыкчы эркин экономикалык аймагы жоюлат. Бул аймакта өндүрүштүк жайлар, туристтик комплекстер жана башка объектилер жайгаштырылат. Бул чет элдик коноктордун көп агымынан кабыл алууга мүмкүндүк берет. Мындан башка, Каракол шаарында Каракол эл аралык аэропортунун аэровокзал комплексинин жаңы имараттарынын курулушу жүрүп, жасалма үчүт тилкеси узартылып жатат. Келечекте аэропорт Embraer жана анын аналогдору сыяктуу жаңы муундагы авиалайнерлерди кабыл ала алат. Бул дагы чет өлкөлөрдөн туристтердин агымын тартып, көбөйтөт. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл жана Каракол аэропортторун модернизациялоо боюнча иштерин күчөтүүнү тапшырды. Алар бардык эл аралык жарандык авиа тараптарына жооп бериши керек. Белгилей кетсек, мамлекет башчынын демилгеси менен улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиа каттамдарды кабылына келтирүү боюнча иш-чаралар белгиленген. Ысык Көл, Каракол, Нарын, Ош Чалабат аэропортун реконструкциялоо пландалууда. Талас облусунда аэропорт ишке киргизилет. Ал эми учурда Баткен жана Казарман аэропортторунун аэродромдорунун элементтерин оңдоо калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат.